Сүй проспект жолу ушундай болуп бүттү, бир жума болуптур. Каттам башталыптыр. Машиналар жүрүп жатат ушундай. Бактарды ушундай тиктип деп айтышкан, ушундай коюштур. Пленка менен оролуп турат, бирок билинбейт кандай бактар экен. Бирок арасында арчалар дагы бар экен. Бирок ошо арчалардын анча эле пайдасы жок да. Көлөкөсү деле тийбейт. Мындай абага таза мындай кычкылтекти эле чыгарбай билбейм, бирок жалбырак жок да бул арчалардачы. Жалбырактуу мындай бийик ошондой бактар тигилсе деп ойлойт элек да. Мына ушул жерде баягы айтылып жаткан 4 этаж. Ошол жерде 4-нчи этажын алып жатышыптыр, көрүнүп турат. Бирок ал жерде мурун аттар менен бактар бар болчу. Аттар менен бактар жок азыр ушул жерде. Мына сумга окшогон бир конструкция курулуп жатат экен. Бул сум менен кумдун жанына курулуп жатат. Бул 4 этаж здание бул жакка да курулуп жатыптыр. Бунун аты эмне деп коюлат? Бул сум, кум, бунун аттарын дагы бирдеке деп коет дагы. Бул жерде да телефон сатылат же эмне бул сатыла турган жер болот да. Ушундай зданиялар болуптур. Убагында ушул жерге келип, ата-энелерибиз менен аттын жанында, бактын жанында сүрөткө түшүп, фонтандын жанында сүрөткө түшкөн сүрөттөрүбүз дагы бар. Эми ушундай эс алчу жерлерге ушундай эки здание курулуп аттыр, өзгөргөнү ушул экен. Жолдун өзгөргөнү ушул. Burada бул жерде мындай кылып туруп, узкий кылып, мындай кылып киргизип койгон жери чоңоюптур. Бактар тигилиптир, бирок чакан бактар мен интернеттерден көргөнмүн, бактар десе ойлопмун, кандай бактар экен деп. Көргөнгө кыздар болуп аттым эле, бирок бактар анча эле көп эмес. Катарынан ушулайынан биринчи тигилген. Сумдун алдын көрөлү, бул жерге гүлдөрдү эгиптир. Мына ушундай гүлдөр эгилген, бул жерде бактар жок. Сум менен кумдун жаны мына ушундай туугандар. Жакан болсо лайктан басып, бөлүшүп коюңуздар. Бишкекте жүргөн сиз менен биз бул жерди көрдүк. Эми айыл четинде башка областта бул жерде эмне болуптур, көргөндөр барбы экен? Интернеттен гана көрүп коюп отургандар дагы бар. Бирок бунун астында эмне бар экенин мен пока билбеймин. Бунун астында эмне бар экенин билбейм. Бунун астындагы бир зданиялар болот, парковкалар болот деп айтышкан. Дальнейшем күтүп туруңуздар, көрүп жатарбыз. Кыргызстаныбыз ушундай болуп өнүгүп жатат. Автобустар биринин артынан бири жүрүп жатат. Ушундай өнүгүүлөр болсун. Автобустар көбөйүп, буйруп, метролор ачылып, Кыргызстаныбыз жакшы жака өнүгө берсин. Амин деп комментарий жазып, жакшы ой пикириңиздерди жазыңыздар. Кандай болуп калыптыр суу менен кумдун жаны, аны дагы жазыңыздар. Ушундай. Биз дагы эл катары сиздерге көрсөттүк. Биздин катталуучуларыбыз көрүп кое бериңиздер. Байкап, каналга катталып, лайктан басып туруңуздар.